Чүй облусунун Аламүдүн районунун прокуратурасына Каражыгач айылынын тургундары тарабынан аталган айыл аймакта иш алып барган курулуш материалдарын чыгарган 6 бетон даярдоо ишканаларынын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча жааматтык кайрылуулар келип түшкөн. Жергиликтүү тургундардын айтымында оор жүк ташуучу унаалар катуу ылдамдыкта жүрүп, айылды чаң каптап, ошондой эле мындагы жашоочулардын коопсуздугуна коркунучтар жаралып келгенин айтышууда. Элдин арызы боюнча, прокуратуранын чечими боюнча бу жер жабылсын деп. Потому что чоң машиналар жолдун баарын бузуп атат. Цементовоздор жүрүп ошо жолдун баарын бузуп атканга аябай элдер коопсузданып, ошо арыз менен кайрылышкан. Ошон прокуратуранын чечиминин негизинде бул бетонный завод жабылган. Анын алкагында Аламүдүн районунун прокуратурасы тарабынан тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда кайрылуу ээлерин жеке кабыл алуу менен каралып чыгып, комиссиялык текшерүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында бир нече мыйзам бузган фактылар аныкталганын прокуратура кызматкерлери билдиришүүдө. Бизге Каражыгач айылынын тургундарынан жааматтык кайрылуусу келип түшкөн. Алардын кайрылуусунда негизги көйгөйү ушул Каражыгач айылында жайгашкан бетон түйүндөрүнүн ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугун текшерип берүүнү суранган. Текшерүүнүн алкагында ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, прокуратура тарабынан натыйжасында прокурорлук чара көрүү актысы келтирилип, жыйынтыгы менен архитектуралык көзөмөл жана экологиялык көзөмөл башкармалыктары тарабынан айыппулдар салынып, ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө эскертмелер берилген. Бул жер өзү бетон аралашмасын даярдап чыгарат. Жергиликтүү жарандар айтып атканы боюнча бул жерде жалпы 6 бетон даярдоо түйүндөрү жайгашкан. Анын ичинен 1 бетон даярдоо түйүнүнүн баардык уруксат кагаздары бар болгондугуна байланыштуу ал өзүнүн ишмердүүлүгүн улантууда. Ал эми калган 5-өнүкү токтотулган. Ал эми экологиялык жана техникалык көзөмөл органдары, ошондой эле архитектура курулуш көзөмөл кызматы тарабынан мыйзам бузуу фактылары катталып, тиешелүү айыппулдар салынды жана бузууларды жоюу боюнча талаптар коюлганын тийиштүү кызматкерлер билдиришти. Бул жерде эми жанакы курулуш материалы чыгат. Атайын бетон даярдалат, фундаментке же курулуш үй курууга даярдалган материалдар чыгат. Булардын кетирген бузуулары экспертизадан, экологиялык экспертизадан өтпөй туруп куруп алышканда, мыйзамда айтылып турат, куруу экспертиза кура электе экспертизадан өтүш керек деген мыйзамда жазылган. Ошо шарттар бузулуп, ошо шарттарына жараша айыппулдар салынган. Жана аба бузуу боюнча өзүнүн экологический паспорттары жоктугуна байланыштуу дагы айыппулдар салынган. Кыргыз Республикасынын мыйзамдар экологиялык коопсуздугун камсыздандыруу тех регламенттин негизи менен жана экологиялык мыйзамынын 16 беренесинин экологиялык экспертиза боюнча айыппулдар салынды. Ошо 4 мекемеге общий айтканда жалпы саны 191 000 сом айыппул салынды. Белгилөтсөк, үстүздөгү жылы Аламүдүн райондук прокуратурасы тарабынан мамлекеттик бюджетке миллиондогон каражаттар өндүрүлүп берилген. Мындан сырткары жеке жактарга өтүп кеткен мүлктөр социалдык объектилерди мамлекетке кайтарып, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөдө. 2025 жылдын өтүп кеткен мезгилине Аламүдүн райондук прокуратурасы тарабынан мамлекетке натуралай түрдө 1 миллиард 100 миллион сом өндүрүлгөн, жана акчалай түрдө 7,5 миллион сом өндүрүлгөн. Андан тышкары Аламүдүн райондук прокуратурасы тарабынан мыйзамсыз мүлктөр жеке жактарга өтүп кеткендиги боюнча 17 доорсуздар келтирилип, азыр кароо стадиясында. Аталган райондук прокуратурасы жарандардын кайрылуусу боюнча бардык фактылар толук текшерилгенин маалымдайт. Мыйзам бузуулар катталып, тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан айыппулдар салынды. Ал эми элеттиктердин жогоруда айтылган оор жүк ташуучу унаалар абага зыяндуу заттардын чыгышы боюнча алынган лабораториялык өлчөөлөрдө концентрациялар чектен ашпагандыгы аныкталган. Прокуратура кызматы жарандардын конституциялык укуктарын жана экологиялык архитектуралык талаптардын сакталышын камсыздап, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы, Аламүдүн району.